Assalamu алейкум, Нисахар долбоорунун көрүүчүлөрү, бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө чыгарылыш болмокчу. Анткени сиздерге Москвадагы биздин мекендештерибизди көрсөтүп, чагылдырып бермекчибиз. Өзүңүздөр билгендегидей, биздин мекендештер негизи эле Россияда, Москвада көптөгөн ишканаларды ачып, эмгектенип келишет. Ошонун арасында биздин Зайырбек Маматкаримов деген байкебизге барып, кылып аткан ишин, жумушун сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Ал жүк жеткирүү кызматын Москва шаарынан ачыптыр, достор. 2009 жылдан бери иш алып барып келет экен. Кол астында 21 адам иштейт экен. Ошонун бардыгына жатакана бардык шарттарын түзүп берип, ошентип жумуш кылат экен. Москвадагы мекендештер Россиянын кайсыл жагынан болсо дагы бул жерлерге номерлерди коюп коебуз. Чалсаңыздар болот. Сиздердин жөнүңүздөрдү бир жума ичинде, бир жума аралыгында 5-6 күндө Кыргызстанга алып келип берет экен, Кыргызстанга. Ошол эле учурда Кыргызстандагы биздин мекендештерибиз Москвага бир нерсе салсаңыздар, ушул Дельфин деген фирмага кайрылсаңыздар болот экен. Жалпы эсебинен 12 машина бар экен, достор. Анан ушул жердеги номерлер турат. Алысыраак региондор бар болсо, WhatsApp группаларга кошуп койсоңуздар, байланышсаңыздар болот экен. Достор, өзгөчө чыгарылыш. Россияда мекендештерибизге чоң ысык салам. Эртерээк элибизге, жерибизге кайтып келиңиздер. Сиздер менен Умар Даданов, Нисахар берүүсү, комментарий жазып, ушул видео менен бөлүшүп койсоңуздар, бизге берген салымыңыздар болмокчу. Достор, жаңы эле айтып кеткендегидей эле, биз Москва шаарындабыз. Бул жерде Зайырбек байкебизге жолуктук. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Бул Зайырбек байке деген биз көп болду иштеп жүргөнүбүзгө. Баягы Нисахар долбооруна биздин жумушубузга ушул байке да көмөктөшүп, жардам берип иштешип жүрөбүз. Анан баягы Москвага келгенден кийин биротоло байкебизге келип, жумуштар кандай болуп атат, ошону сиздерге бир сыйра чагылдырып берип, көрсөтүп берелик дедик элек. Ошондой. Кандайсыздар? Шүгүр Аллах. Жакшы, өзүң жакшыбы? Жакшы. Эмнесин келип алдың Москвага? Шүгүр. Кудайга шүгүр. Иштеп атасыз? Шүгүр Аллах, иштеп атабыз. Бул машиналар ушул машиналар менен бул машиналар менен шаардын ичинен жүктөр жыйнайбыз. Москвадан, Московский областтан, элдер кайсы жерде жүгүм бар десе, адресин, сүрөтүн жөнөтсө, жол акысын келишип, бул машиналарды жөнөтөбүз. Бул балдар барып келет адрестен. Адресин алып келип Булскага алып келет, анан бул жерден Кыргызстанга кетет. Машиналар бар жогу жаңы баягы. Любой мезгилде жүгүм даяр десе, сразу барып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Мен Москвада жашасам, сиздерге чалсам бул жердеги номерлерге үйдөн келип алып кетесиз. Үйдөн барып кетебиз, ооба. Мындай в среднем канча күндө Кыргызстанга алып бересиздер? Сам эң узак жолу дегенде 10 күн да, а так бир жумада жүк чыгып атканда келип калган болсо 4-5 күндө деле барып калат да. А так ар 2 күндө жүк чыгат Москвадан Кыргызстанга. Кыргызстанга барып тигил жанагы түшкөндөн биз өзүбүз барып алып кетебиз, Ооба, Бишкектеги адресин өзүңөр келип алып кетесиңер, андан кийин профсоюзныйдан. Анан дальше по региону кете берет. Жол катары жүктөр калып Баткенге чейин барат. Салып бересиздер да, андай болот да. Ооба, эгер өзүбүз келгенге мүмкүнчүлүк жок, такси аркылуу салып жүргүлө дегендерге салып беребиз. Бул жерде канча машина бар? Бул жерде 11 грузовой машина бар, 11 бала жүк жыйнайт Москванын ичинде. Ар бир райондо балдар бар. Кайсы райондо жүк болсо дагы жүгүм даяр десе, сразу эле өтө калат машиначы. Бар жаңы машиналар экен, жаңы машиналар экен. Бар, жабык бар. Бир сыйра ичин көрүп коелук бар. Ошондой, достор. Москвада ушинтип биздин мекендештер ишкерликпен алек кылышат, алектенишет, баягы иштешет. Ушул турган маршруткалар, ушул турган унаалар менен сиздердин жүктөрүңүздөрдү баягы бат убакыттын ичинде алып барып беришет экен. Ар жагыңыздар тигил жак, Бул жагы скалат. Ушул жерге жүктөр келип жыйналат, анан кийин жүк ушул жерде даяр болгондо сразу чоң машинаны киргизебиз, Кыргызстанга жолго чыгарабыз. Канча жылдан бери элек? 2008ден бери жүк менен иштейбиз. Только жүк жеткирүү кызматыбыз только жүк менен да. Грузоперевозка Москва, Кыргызстан. Өзүбүз Москвага фирма ачканбыз, Дельфин деп. Балдардын бар жогу официально иштейт. Трудовой договор, акыбети бар жогу бар. Бул азыр Дельфин деген фирма. Дельфин деген фирма. Башында кандай кылып баштадыңыз? Башында спринтер менен баштаганбыз. Спринтер менен ташысаң азап. Кыйын, актабайт.
Анан кийин бара чоң машина кылып, чоң машина менен ташый баштадык. Ушул жерде жыйналат жүктөр. Ушул жерге келет. Чоң машинаны ушул жерге алып келебиз. Ушул жерден жүктөлүп кетет. Болот экен да. Ошондой туугандар. Ушинтип Ушундай кылып ороп беришет элдер. Даярдып сүрөтүн жөнөтөт, жол акысын айтабыз. Сыртына кайсы жакка барат? Кадам жай болсо, кадам жай анан жазып коет. Телефон номерин. Кадам жайга барганда берилет жүктүн ээсине. мындай необычный жүктөр болду беле? Сиздерде мындай кымбат жүктөрдү салып беришет го. Ошондой бар. Необычный жүктөр, ар кандай жүктөр болуп калат. Эми необычный мына катамаран бар да, катамаран. Катамаран бар. Катамаран. Бул ушул мемеге келет. Бул жерден сатып алып туруп, анан голго жиберип атышыптыр да. Креслолордон бери жиберишет экен. Кресло, велосипед. Ооба, эл эмне буюм берсе ошону жеткизе беребиз. Баягы самокатта доставкада иштеп жүрүп электронный великтери бар. Бизге чалат, сразу эле алып кетебиз. Кыргызстанга кетер убакта алар бул жерде сатып алат да аны. Биз сразу эле Кыргызстанга жеткизе беребиз. Мисалы тигил башында ушуну ачып атканда кыйынчылыктар болду беле? Башында кыйынчылыктар өтө болгон. Мындай жерде жыйнабайт элек. Көчөдө эле спринтер менен жыйнап, көчөдө жүктөп, Склад жок. склад жок бул мезгилде. Гараж, паражын аркы берки кылып таксы келе да. Азыр эми Аллага шүгүр мына 6-7 жыл болуп калды ушу склад. Сону кылып машиналарды полный законный болуп фураларды коюп койгонбуз. Фуралар келет, сразу эле кетип жүктөп. Канча сотрудник иштейт? Бул жерде вообще Москвада где-то 14 бала иштейт. 14 Москванын ичинде. Жатаканасы, Чай, пай, медицинский, наркы берки расходдор полный бекер. Алар биздин өзүбүздөн. Сиздер өзүңүздөр кылып бересиз. Ооба. Ошондой Зайырбек беке. Анан сиздер бул жерде жумушчуларыңыздар 11 киши дедиңиздер, Ооба. Жок, 12 киши, 12. Башында өзүңүздөр таштыңыздар да? Башында өзүбүз таштык элек да. Баары жок нерсени азыр бир жагын кылып атабыз да, Москвадан Кыргызстанга жыйнайбыз. Чоң машинага жүктөйбүз, барат. Бишкектен балдар тосуп алат. Накладной менен испытууга аркылуу элдерге таркатышат. Бул сынып калып, ушундай бир учурлар болобу? Ондойлор болот, сөзсүз. Иш болгондон кийин болот да ондой нерселер. Ол нерселер болот. Болгондо по факту биздин алдыбызда жүргөн текшерип алса, биздин көзүбүзчө, водительдердин көзүнчө сынып калган болсо, биз аны төлөп беребиз. Төлөп берип эле келатабыз да. Анан кийин баягы жүктү алып, текшербей, үйүнө апарып ачканда сынып кала турган болсо, биз ого жооптуу эмеспиз да. Биздин алдыбызда по факту текшерип алса, Кепилдик бересиз. Кепилдик беребиз агачы. Сына турган буюмдарга сөз кепилдик беребиз. Анан кийин баягы пластик терезелерине жооп бербейбиз. Олар эми телевизорго жооп беребиз. Телевизор удар болуп экрандан сынып калган болсо, биз төлөп беребиз аны. Төлөп беребиз, болбосо кудду ошону сатып алып беребиз Москваданчы. Бул жерден, Бул жерден. Ошондой экен. Туугандар, баягы Москвада мекендерсиздер. Ошентип жүктөрүңүздөр болсо, Зайырбек бекеге кайрылсаңыздар, Демфин деген фирмага. Анан жүгүңүздөрдү убактысында кепилдик менен алып барып беребиз дейт. Бул жерде байкелерибиз турат. Бул жерде иштеген байкелерибиз, кандайсыздар? Жакшысыздар? Салам алейкум. Тигил Бишкекте жүргөндөй элексиз го, бүт баарыбыз эле. Өн колганбыз негиз. Канчадан бери иштейсиздер? 1 жылдан бери иштейбиз. Барып сиздер жана жүктөрдү алып кетесиздер, Барып үйүнөн алып чыгып кетебиз. Алып чыгып келип устакка түшүрүп беребиз. Бул жерден Кыргызстанга жөнөтөбүз. Кыргызстанга канча убакытта барасыздар? Кыргызстанга 1 жуманын 10 күн аралыгында шопурсузбу? Бул жерде жүк жыйнайбыз. Бул жерде жүк жыйнайсыздар. Шоферлор кимдер? Ал жок азыр. Сиз айдап бардыңыздарбы? Биякта Москвада. Москвада. Бул жерде барып алып кет, даярдап бересиздер, Бир жумада барып алып келген жаз 10 күндө ошондой болгон. Жазында ошо 1 жумада жетип барат. Акшында 10 күн аралыгында жүрөт. Москвада кандай? Кыйналбай элесиздер? Жакшы эле. Москва экинчи үй болгон го бизге. Бүт эле биздин мекендештер. Каяка барбасаң биздин мекендештер экен го. В основном кайсыл жактарга көп кетет жүктөр? Основной Бишкек тарапынан, түштүк тарапынан көп кетет. Эми Жет областы эле. Жет областы эле көп салышат. Ишиңиздерге ийгилик анда. Бул жерде элебиз. Ошондой достор, баягы Москвадан кел. Жана баары бир чет өлкөдөсүң да башка жердечи. Анан өзүң мекендештериң ушинтип, ушул жерде ушинтип ишкерлик кылып атышса мындай кубанат экенсиң да. Ошол Зайырбек беке.
Анан тиги телевизорлорду аягына чыгып калмас. Телевизорлорду кандай болуп калат? Телевизорлорду биз алып атканда мындай полный көрүп, стекло сынык эмеспи, сынык. Сынык эместерди полный балдар барып текшерип алат. Анан кийин Кыргызстанга жеткенде кайсы жакка салса дагы алып атканда адам коробкасын ачып бир көрүп коюш керек да буюмунчу. Буюмум кандай келди? Обязательно, ооба. Карап көр. Биз аны клиенттерге дагы эскертебиз. Анан клиенттердин көпчүлүгү Москвада болот дагы, получатель бөлөк адам болот да. Ал жакка кээ бирде эскертпей коет же башка болуп калат. Анан кээ бир адамдар алып кетет го. Эми жолдо бизден алып кеткенден үйүнө чейин кийинки нерседе сынып калышы мүмкүн же башка болуп же туура эмес коюп коюшу мүмкүн. Анан кийин мен тууганым алып кетиптир эле үйгө. Ошол жүгүм сынып барыптыр деп айтабыз. Анан тууган бизден алып текшерип албайсың буюмду. Мен мисалы азыр бир жүк ала келдим элем сизгечи. Бишкекке сиз аркылуу салып берейин деп атам. Бул жерде көрүүчүлөрүбүздүн алдында биз сизге жүктү салып берелик. Анан Бишкектен барып алып, Ооба, Бишкекте адрестен коюп коюшкан балдар. Ошол достор, ушундай биздин кыргызский номерлер менен Москванын так ортосунда номерлер бар. Ушинтип Москвада барып алып кетишет экен. Биздин мекендештерге сонун нерседе баягы бул жерден бир нерселерди алып, анан үйүңүздөргө салып берсеңиздер болот. Биз деген оны ала келдик элек. Жантан бери сиздердин айтууңуздар боюнча мисалы Бишкек шаары мына Умар Даданов менин номерим достор. Жүк жеткенде ошол жерге чалып берилет. Ушинтип жазып алып келип бериш керекпиз, Жазып алып бериш керек. Баягы адамдар, кээ бир адамдар жүгүн ороо ойнотпой берет да. Олорду биз анча-мынчасын оройбуз. Кээ бир адамдар шашылып кетип калгандарын түшүнүп оройбуз да. Кээ бир адамдар жазбай нетпей алып келип кетет дагы жүгү жоголуп калышы мүмкүн, же болбосо складта жата берет. Бирок Бишкекте складта жаткан жүк ошончо бар. Мисалы мен муну сизге жибердим. Сизге бердим. Бергенден кийин анан мен убактым жок болуп атат да, сиз мага чалдыңыз. Алып кет, жүгүң келди деп. Анан канча убакыт күтүш керек? Бир 2-3 күн аралыгында кетсе жакшы болот. Бирок жүгү барып, жүктүн жолакысын төлөбөй складта жаткан жүктөр ошончо бар. Келбей койгон адамдар да бар да, жүгүн алып кеткен. Аларды кандай утилизация кыласыздар? Ошолорду эскертип турат бизчи, эми эмне кылсак деп атабыз эми. 2-3 жыл болгон жүктөр бар да. Олорду эмне кылабыз? Биз аэропорттогудай, мисалы аэропортто ушундай экен да, жанагы утерянный немелери толтурат оокаттарычы. Андан бир нече убакыттын ичинен кийин утилизацияга кетти деп койчу. Кээ бир адамдар бар да. Баягы номер жоголуп калды эле, акчам жок болуп калды эле деп 2 жылдан чалгандар дагы бар. Ошондой болуп 1,5 сурап койбасын жүгүн деп бизде турат. Анан кийин бирок биз эми көп сактабайбыз эми. Турса 1 жыл турат да. Келбей койгон адамдын жүктөрү болбосо жок кылабыз да. Бул жер сиздин бул жер офисиңиздер экен, Жерде ушул досум отурат. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Сиздер жүктү кабыл аласыздар. Мынакей анда сизге аманат. Бишкекке жиберип атабыз. Туугандар, бул жерде Умар Даданов деп номерин жазып койгонбуз. Бери тартып көрсөтпөйт. Ушундай. Сиздин атыңыз? Султан менин атым. Султан Умар. Ошондой аманат. Туугандар, Бишкектин деги эле Бишкек эмес, бизде Кыргызстанда жети областка ушул Дельфинден сүрөттөр тур. Дельфин аркылуу ушул Зайырбек Маматкеримов экөөбүзгө кайрылып жүгүңүздөрдү жиберсеңиздер болот. Анан мен бир нерсени байкадым, жаңы эле кирип келет. Бул жерде биздин ажабыбыздын сүрөтү бар экен. Кыргызстандын желеги турат. Патриот жигиттер, патриот байкелер экен. Ошол анда ишиңиздерге ийгилик. Ошентип эл кызматында эле жүрө бериңиздер. Ошол баягы ушинтип чет өлкөгө келгенде сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Анда мен жүгүмдү Бишкектен алайын. Канча күн ичинде барып калат? Бир жумада өз кепилдик беребиз, бирок 4 күн 5 күн барып беребиз. Бир жумада буюрса Бишкектен өзүм жүгүмдү тосуп алам. Ушундай достор, биз Москва шаарында, адресиңиз? Москва, метро Нижегородская, Перовское шоссе 9, строение 7. Бишкектеги адресибиз профсоюзный 172/1. Ал жакта чоң склад бар, бул жерде да чоң складыбыз. Бул жерде метродон Нижегородский метро 7-выходтан чыгат, чыкса бир 5 минут алып жол. Биз ошол метродон келдик да, жанагы Нижегородская деген метродон келдик. Ошондой баардык жүктөрү бар экен, достор. Холодильник, шкаф, эмнени кааласаңар, ошонун баардыгы бар экен бул жерде. Мындай стиральный машина, бүт баардыгын ушинтип бул машиналар менен
Москвадан алып кетишет дагы биздин Кыргызстандын 7 областында ошол эле Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас бүт жака алып барып беришет экен. Бул жерде 2 камера тартып атат. Ошондой туугандар биз Москвадабыз. Анда бир жума ичинде барып биздин жүгүбүздү тозолоп алып, анан тозуп алгандан кийин анан сиздерге дагы көрсөтүп берем. Буюрса, бир жумада барып калабыз, Зайырбек байке. Салып калыптырмын машинага. Мынакей достор, ортодон 4-5 күн өттү арадан. Баягы Москвадан салып берген биздин жүгүбүз келиптир. 172/1, 172/1 профсоюзный көчөсүндө ушундай чоң ангарга келиптир. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Шариф байке бизди тозуп алды. Анан ошол жерге келип баягы Москвадан салып берген туугандар мен аманатым келиптир. Мынакей. Кандай болсо ошондой болуп, целости сохранности келди. Ошондо ортодон канча күндө келип калды? Азыр 6 күн, 4 күндө келип калды го сиздердики. 4 күндө. Ошо келди. Азыр уже бул жакта ангар пустой экен, уже алып кетишиптир да, Адамдар уже алып кетти. Ошо сиздердики калды. Күндүз кечинде деле иштей бересиздерби? Биз эртеден жактан алып кеткен. 9-да ачылабыз. Кечки саат 6-га чейин 7-ге чейин иштейбиз. Жумуш көп болгон күнү 8-9-га чейин иш болот. Атыгил мисалы мен деген Ошто жашасамчы. Кандай болуп калат? Бул жака салып берсе, Ошто жашасаңар бул жерден сортировать этилип анан кийин мына Кыргызстан 7 областына тарап кетет да. Өзүнүн балдар бар, ошолор сразу башталар салып, ал жака алып кетишет. Азыр ал жакта жүк таратып жүрүшөт. жеткирип да бересиздер бул жактан. Бул жерден Ош, Баткенге чейин кетет. Мен Караколдо болсомчу. Караколго дагы кеминде болсо, Каракол болсо, ал жака да өз машина бар, спринтерлер. Келет, ошо келген күнү сразу салып беребиз, алып кетишет, өздөрү балдар бар. Алып барып ошо адрестер, точкалар бар, ошо точкалардан таратып берет. Ошол точкаларга таштап анан ошол жактан алып кетиш керек дейт. Алар ошол жерге чакырган жерге барып эле алып кетишет. Жакындан алып барып берет экенсиз. Мындай 7 областтын немеси, 7 област, сектерлери, өзүнүн точкалары бар. Жакшы. Ушундай туугандар, баягы аманатымды алдым эми. Жакшы. Москвада мекендештерге кайрылып, ушинтип салып берсеңиздер, өзүңүздөрдүн жүгүңүздөрдү ушинтип алып келип берет экен. Профсоюзная 172 адресиндебиз. Зайырбек байке мени көрүп атса керек. Мен алдым эмемди, аманатымды. Ошол бул жактан номерлерди коюп коебуз, достор. Анан тигил сиздер кайрылсаңыздар болот, Москвада мекендештер. Ушинтип жүктөрүңүздөрдү, аманатыңыздарды ушул жерге алып келип беришет экен. Кыргызстан 7 областына таратып беришет экен. Макуланда. Бул жерден дагы кошумча Москвага дагы чыгып кетет. Москвага да салып берсе. Ооба, ушул жерге алып келсе биз салып беребиз. Москвага барат. Москвага алып берет экенсиз. Жакшы. Ошондой кылса да болот. Хорошо. Элдиңиз батында. Всё, ишиңизге ийгилик. Болуптур. Ушундай достор, атайын бул көрүүнү биздин чыгарууну деп айтсак болот, мындай өзгөчө чыгарылыш кылдык. Баягы Москвада мекендештерибиз ушинтип оокат кылып, ишкерлик кылып атыптыр. Өзүбүздүн жаш жигиттерди колдоп коелук достор.